Бишкек мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Сауле Мейерманова иштен кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Сауле Мейерманова 2 күн мурда иштен кетүү боюнча арыз жазган. 14-февралда мэр анын берген арызына кол коет деп айтылат маалыматта. Ал ошондой эле башкармалыкты Мейерманованын орун басары Наталья Никифорова убактылуу жетектеп турат. Эске салсак, буга чейин Балбак Төлөбаев билим берүү башкармалыгын Мейерманова жетектеп турган маалда көйгөйлөр топтолуп, бирок чечилбей жатканын айткан. Ошондой эле жетекчиге иштен кетүүнү сунуштаган. Кыргызстанда 15-февралдан тарта убактылуу айдоочулук көөлүктөрдүн мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов билдирди. Анын айтуусунда мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көөлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чегинде чара колдонулат. Аларды аныктоо үчүн атайын рейдтик иш-чаралар болбойт, бирок жол эрежесин бузуп алмаштырылбаган же убактылуу көөлүгү менен жүргөнү аныкталса, айдоочу мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айып пул төлөйт. Унаасы айып токтомго коюлат. Айдоочу өз унаа айдоо укугунан көөлүгүнөн алмаштырганга чейин Унаа мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук көөлүк берилген. Анын ичинен 38-39 000 айдоочу көөлүгүн колуна алган. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук көөлүктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу болуп кала берет. Кыргызстанда 2011-жылы берилген айдоочулук көөлүк жана автоунаанын техникалык паспортун даярдоочу бланктар менен камсыз кылган Атлас Крипт ишканасы менен түзүлгөн келишим былтыр апрелде аяктаган. Натыйжада 56 000 кишиге убактылуу айдоочулук көөлүк берилген. Ал эми жаңы үлгүдөгү көөлүктөр декабрдан тарта берилип келди. Расмий маалымат боюнча мурда улуттук үлгүдөгү көөлүктүн бланктары 925 сом турса, азыр алардын баасы 100 сом 86 тыйын. 7 апрель көчөсүндө жөө жүргүнчү жолдон өтүп бара жатып тайгаланып, унаанын астына кирип кетти. Бул тууралуу күбөлөр интернет булактарына жарыялады. Милициянын кайгуу кызматынын басма сөз кызматынан билдиргендей, бактыга жараша жөө жүргүнчү жаракат алган эмес. Кырсык 13-февралда саат 12:30 чамасында болгон. Анда жөө жүргүнчү тайгаланып кетип, Toyota үлгүсүндөгү унаанын алдына кирип кеткен. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакыртылып, бирок жөө жүргүнчү абалы жакшы экенин айтып, жардам алган эмес деп айтылат маалыматта.